Ушу 2024 жылдын соңу менен биздин Айденек бала бакчабызга Теңир Тоо айымдары аялдар конгрессинин эң биринчи уюштуруучусу Нарыноглусунун ардактуу аты уулу биздин сыймыктуу эжебиз Бегайым Жангелдиева эже бала бакчабызга келип таанышып, ал акыбалыбызды көрөйүн деп келген экен. Аябай билимдүү, бир келечекке умтулган, жакшы иштер жасап келе жаткан, билимдүү, акылдуу Зарина деген кызын эшитип алып келген экен. Биз абдан кубанычта болдук. Анан жөн эле келбей, ушул балдарды сүйүнтүп, оюнчуктарын, ёлкасын алып келип бизди абдан кубандырды. Анан бир ушунчалык кооз, мындай бир жомоктоо каармандардын элесин берген оюнчуктарды алып келген экен. Биздин ошол планыбыздагы курчак театрынын ишин ишке ашырып, кичинекей курчак театрын уюштуруп, балдарды дагы мындай чыгармачылыгын арттырууга, көркөм сөз өнөрүн өстүрүүгө аракет кылалы деген максатыбыз бар. Ошого дагы керектейбиз деген ойдо болуп калдык. Ушундай сонун бир жакшынакай оюнчуктарын, белектерин алып келип, ошо эжегебиздин ушу биздин бала бакчага жаңы уюштурулуп аткан бала бакчабызга бир кичинекей салым катары балдардын келип аткан балдардын маанайын ачып, аларды көңүлдүү күндөрүн, балалык күндөрүн көңүлдүү өткөрүүгө аз да болсо бир көмөк көрсөтөйүн деген бир салымы деп эсептедик. Өзүбүз дагы балалык күндөрүбүздү эстеп, оюнчуктарды кармап бир кубанып алдык. Анан бул адамга көңүл керек экен, өзгөчө балдардын мекемеси, балдарды тарбиялай турган ушундай жаңы уюштурулуп аткан бала бакчага келип, жөн эле белеги жок деле жылуу сөзүн айтып келген адамдар үчүн бир жакшы жаңылык, жакшы маанай болоорун, бала бакчада иш алып барагандар, бала бакчага маани берип, ошонун ишине баа бергендер билет го деп ойлойм. Анан ошол биз үчүн ушул күн абдан кубанычтуу, жакшы күн болду. Биз абдан ыраазы болдук, ыраазычылык айтабыз азыр дагы биздин балдарыбыздын, жамаатыбыздын атынан. Анан ошо балдардын бактылуу күндөрүнүн бир учуру ушундай кичинекей белек алып келген, кичинекей эмес, чоң эле белек биз үчүн, айрыкча бала бакча үчүн, жаңы уюштурулуп аткан бала бакча үчүн муктаждык көп болот экен. Анан биз дайыма эле күнүгө эле оюнчук сатып бере албайбыз да балдарга. Ошону эже түшүнүп, анан ушул биздин балдарыбыз эми чакан эле ошолорго чосоону белектерин тартуулап келген эжеге ыраазычылык айттык. Анан өзү дагы батасын берди. Андай ушундай жакшы ойдогу, жакшы тилектеги Заринага окшогон, кызыма окшогон адамдар пайда болуп элге керек дейт деген ушунда. Анан жакшылыкта болгула. Ишиңе ийгилик. Мен соолукта болот. Көптөн бери оюм ушундай болчу, анан чогуу албай жүрөбүз конгресстер. Анан чогулганда да мотивация болсун деп тиги аялдар көргөзүп, сетка менен көтөрүп барып жыйналышка барагыла деп ойлоп жүргөм да. Анан Кудай буйруган күн жакшы күн болду, силер менен таанышып калдык жакшы. Анан ишиңе ийгилик болуп, жакшы ийгиликтерди багынтып дагы даражаң көтөрүлө берсин. Сага чоң рахмат. Элдин атынан, бала чакан маданияттын атынан, бир туугандарыңдын атынан сага чоң канча соолугуң көтөрүлсүн, мындан ары да көтөрүлүп бир журналистиканын бир тээттүү жокусуна чык. Өтүп бара жаткан жылдагы Айденек бала бакчасы үчүн эң бир эсте калаарлык, жагымдуу маанай жараткан күндөрдүн бири ушул болду. Келе жаткан жылда дагы бирибизди кубандырган, бирибизге бир кубаныч тартуулаган, күлкү шаңга бөлөнгөн жакшы күндөр көп болсун деп тилек кылалы. Баарыбыз үчүн жаңы жыл жакшылыктарды алып келсин демекчимин.